Саламатсыздарбы? Эфирде билим берүү жаңылыктары. Бул жумага алынган билим берүү тармагындагы соңку кабарлар менен мен Жылдыз Капарова тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Ош шаарында жарамазан айтууну шылтоолоп, акча сураган жана жол кыймылына тоскоол болгондор көбөйдү. 40 жыл алдын айыл чарбасын өнүктүрүүнү максат кылып чет өлкөгө кеткен студент жылдар өтүп профессор болду. Бирок мекенине анын жансыз табыты кайтты. Профессордун ишке ашпай калган армандары. Кара Суу районунда 4-5 жашар өспүрүм кыздарды унаасына салып, сексуалдык ыдык көрсөткөн 44 жаштагы киши кармалып, иши райондук сотто каралууда. Мурдагы билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевге козголгон кылмыш иши тергелип бүттү, сотко өткөрүлдү. Кара Суу районунда мектеп жашына жете элек өспүрүм кыздарга ыплас аракет жасоого айыпталып 44 жаштагы эркек киши кармалды. Ороз айында мындай жосунга барган жарандан кооптонгон жергиликтүү тургундар митингге чыгып, шектүүнү өмүр бою абакта калтырууну суранып жатат. Кененирээк кийинки тасмада. Кара Суу районунда 5-6 жашар өспүрүм кызды унаасына салып, сексуалдык ыдык көрсөтүүгө айыпталган 44 жаштагы эркек киши кармалды. Маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы тастыктайт. 2023 жылдын 3-апрель күнү Кара Суу РИИБке кабар келип түшкөн. Анда Кара Суу шаарынын тургуну 2017 жылы туулган АА аттуу кызды үйүнүн алдында белгисиз адам колунан кармап, автоунаасынан алып келгендигин билдирген. Аталган факт Кара Суу РИИБдин маалыматтык электрондук журналына катталып, текшерүү иштери башталган. 4-апрель күнү кылмышка шектүү катары ШБ аттуу жаран кармалган. Окуя 29 март чак түштө катталган. Кылмышка шектүү жаран жол боюнда ойноп олтурган кыздарды чоң жол тандабас унаасына салганы камерага түшүп калган. Кыздарды унаадан түшүрүп жатканда апасы байкап калып, милицияга кабар берген. Бул эжекебиз дагы көп балалуу болгондуктан эми ар кандай мектепте иштейт, дагы кичинекей соода саттыгы менен иштеп, жакшы да убагында келип калыптыр. Эгерде келбегенде кандай ситуацияга жолугат эле бул кыз, жаш кыздар, 5 жашар кызды да ушундай акмакчылыкка алып барган бул адам эмес, бул жырткыч деп эле эсептейм да мындай адамдычы. Тергөөнүн алгачкы жүрүшүндө шектүүнүн ыплас аракети аныкталып, 158 берене менен иш козголду. Кыздарга кошумча экспертиза дайындалып, тергөө уланууда. Кылмыш жаза кодексинин 158 беренеси ыплас аракеттер. Ушул кодекстин 154, 155, 157 беренелеринде каралган кылмыштардын белгилери болбогондо 16 жашка толо элек балага карата сексуалдык катнашсыз ыплас аракеттер жасалса, 7 жылдан 10 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасы берилет. Кылмышка шектүүнүн баш коргоо чарасы Кара Суу райондук сотунда каралып жатат. Жергиликтүү тургундар ороз айында ушундай ыплас ишке кол урган жаран соттон акталып кетпесе экен деп кооптонуп, жуманын башында митингге чыгышты. Бизде дагы мисалы үчүн кыздар бар, карындашыбыз бар. Ошого президенттен жана жогорулардан сурап калабыз, мындайлар жок кылыш керек дем, коомду бузат. Биз да коркутабыз дем, мындайлар бузат да, ошону жазасын берип коюшун суранабыз да. Акыркы учурда өспүрүмдөргө карата сексуалдык аракеттер көп катталгандыгына байланыштуу коомчулук тарабынан талап кылынып, жогорку кеңештин айрым депутаттары өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап келет. Рамазан айында жарамазанга шылтоолоп кайыр сураган жаш балдар кескин көбөйдү. Өзгөчө кечки ооз ачаардан баштап түнкү бир убакытка чейин жарамазан айткан балдар чоң жолдо жүрүп бараткан унааларга дагы жабыша калып жатканы байкалууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кароосуз калгандар аталышындагы ыкчам профилактикалык иш-чара жүргүзүп жаткандыгын кабарлап, ата-энелерди балдарын кечкисин сыртка чыгарбоого чакырат. Атайын түнкү рейдте 116 өспүрүм кароосуз экендиги аныкталып, алардын ичинен 53-ü Оштогу балдардын реабилитациялык борборуна тапшырылган. Ошондой эле түнкүсүн жарамазан айтып, коомдук жайларга кирген 14 баланын ата-энесине балдарын кароосуз калтыргандыгы үчүн айып пул салынды.
Жарамазан айткандан сырткары жаз келип күн жылыгандан бери көчө бойлоп эс алуучулардын саны көбөйүп барат. Ички иштер министрлиги велосипед, самокат, роликтер менен жол кырсыгына кабылгандар көп катталып жаткандыгын эскертүүдө. Бишкек шаардык милициясынын кайгуул кызматы мектеп окуучуларына жол эрежелерин түшүндүрүү акциясын баштады. Алардын бирине биздин кабарчыбыз Чолпон Беркенбаева дагы катышып келди. Балдар биздин келечегибиз. Бишкек шаарынын милициянын кайгуул кызматы башкармалыгы тарабынан уюшулган жол кыймылынын эрежелерин сактоо аталышындагы акция болуп өттү. Иш-чаранын негизги максаты өспүрүмдөр арасындагы жол транспорт кырсыгын алдын алуу. Балдардын жол кыймылынын эрежелерин билүүсү алардын өмүрүн, ден соолугун сактап кала турган бирден бир себеп болуп саналат. Ар бир кырсык, балдар качкан кырсык бул ар бир үй бүлө үчүн чоң трагедия болушу мүмкүн, туурабы? Ошондой нерселердин алдын алуу максатында бүгүнкү иш-чараны уюштуруп атабыз. Акцияга жол кыймылынын жаш инспекторлору дагы катышып, жол эрежелери тууралуу өспүрүмдөргө маалымат беришти. Кайсыл жерден кантип өтөбүз, жолду телефон мененби, алар менен өткөн болбойт деген сыяктуу акцияларды жүргүзүп, алар менен чогуу жанагындай пешеходдордун жанында ар кандай белгилерди тартып, дайыма рейдтерди жана акцияларды жүргүзүп турабыз. Ошондой эле иш-чара ырчы блогерлердин катышуусунда өттү. Анда блогерлер кызыктуу оюн-зоок программалары аркылуу жаш өспүрүмдөргө жол эрежесин түшүндүрүп берип жатышты. Азыркы учурда биз Бишкек шаарында жалпы 111 мектеп бар. Бул 111 мектепте биздин атайын өздүк курамдын ар бир кызматкерин ошол мектепке бекиткенбиз. Ал кызматкерлер ошол эртең мененкисин мектептин алдында кызмат алып барып, балдардын коопсуздугун камсыз кылышат. Андан тышкары мектептин ичине кирип, класстарга кирип сабактарды өтүшөт, ачык сааттарды өтүшөт. Именно ошол Өспүрүмдөр катышкан жол кырсыгы көбүнчө жайкы эс алуу учурунда көбүрөөк катталат. Андыктан мектептерде мындан арыда жол эрежесине байланышкан көптөгөн семинар, тренингдер өткөрүлүп турмакчы. Чолпон Беркенбаева, Эржигит Тилекбек уулу, Айсырга Кадырова, Билим жаңылыктары, Бишкек. Мурдагы билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевке козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Сот олтуруму 18 апрель саат 14:30да 1-май райондук сотунда болоору айтылды. Эске сала кетсек, Бейшеналиев ири өлчөмдө пара алууга шек саналып, былтыры 28 сентябрда кармалган. Ички иштер министрлиги ал чет өлкөлүк студенттерден Кыргызстандагы окуу жайларга киргизүү үчүн $110 000 пара алууга шектелгендигин билдирди. Бейшеналиев пара деп айтылып жаткан акча университет ачуу долбооруна салынган инвестиция экендигин айтып келет. Тергөөнүн жүрүшүндө келтирилген зыяндын орду толтурулган жана өнөкөт ооруга чалдыккандыгына байланыштуу Бейшеналиев үй камагына чыгарылган болчу. Мындан 36 жыл алдын айыл чарбасын өнүктүрүүнү максат кылып чет өлкөгө окууга кеткен студент жылдар өтүп профессор болду. Бирок мекенине анын жансыз табыты кайтты. Россиянын Тver облусунда айыл чарба илимдеринин доктору, профессор болгон Данияр Абылкасымовду акыркы сапарга узатуу иш-чарасы жана окумуштуунун бейнеси кийинки тасмада. Өзгөндөгү Жалпакташ аймагынын Кысык Алма айылы бүгүн сыймыктуу уулунан ажырап аза күтүү жөрөлгөсүн өткөрүүдө. 36 жыл алдын айыл чарбасын өнүктүрүүнү максат кылып чет өлкөгө окууга кеткен уулунун жансыз табыты кайтып келип, айыл элин томсортту. Данияр Абылкасымов малдарды асылдандыруу багытында илимий ачылыштарды жасаган 10 таасирдүү окумуштуунун бири. Ал өмүрүнүн аягына чейин Россиянын Тver мамлекеттик айыл чарба академиясында эмгектенип, эт, сүт, бодо малдын өндүрүмдүүлүгү багытында бир нече илимий ачылыштарды жасаган. 98-жылы кандидаттык диссертациясын жактады. Андан соң 12-жылы докторлук диссертациясын жактады. 200дөн ашык илимий макалалары, 15ден ашык Скопустан макалалар чыккан болчу, 4 монография жазган болчу, 15 методикалык көргөзмөлөр жазган болчу. Ошондой эле ошол Россия Федерациясында ондогон аспиранттар даярдады.
эми мындай кырсык болуп кетти да. Болбосо мына пенсияга чыгып акырындык менен Кыргызстанга да келип, бизде дагы ушул иштерин уланталы эле деген оюбуз бар эле. Кудай бурса келем деген ойлор бар эле эми. Абыл Касымов быйыл 60 жашка толмок. Күтүүсүз онкологиялык ооруга кабылып, операциядан өзүнө келбей каза болду. Артында бир кызы, неберелеринен сырткары миңдеген студенттери, илимдеги шакирттери жоктоп турат. Айрыкча мигрант болгон мекендештерге жол көрсөтүп, Тver облусуна Кыргыз айылын түптөгөндөгү эмгегин, мекендештерге күйүмдүүлүгүн кайгыруу менен эскеришти. Ушул бүт биздин Өзгөн районунан биздин жердештерибиз бүт ошо Даниярды караан тутуп, ошо Тверге барып, ошол жерде иштешип, анын үстүнө сельский хозяйство академиянын чоң чарбалары бар экен да. Үрөөн өстүрүшөт экен, мал кармашат экен, ошолордо барып алып комбайнер, тракторист болуп, ушу кыскасы биздин элге да көп пайдасы тийди. Азыр бүгүнкү күнү ошо Тверде 70 үй бүлө бар экен, 500 эми алар инвестиция, ушу ата-энесине бияка акча жөнөтүп турат. Ошондой кечээ ушул уулубуз өткөндө ошол жердеги кыргыздар атабыз өттү деп ыйлап атат да. Жаштар атабыз өттү деп ыйлап атат. Прощанияда ушу жакын кандидат науктар, ученыйлар сүйлөдү. Көп мындай иш кылып аткан эле акыркы мезгилде. Ошо иштери бүтпөй калды. Эми биз мүмкүн болушунча улантабыз, бирок анын иштери не только Россия белгилүү болду да. Зарубежге да белгилүү болгон анын иштеричи. Обещаем, все равно мы исполним. Его научные труды известны не только в России и за рубежом. Өзгө жерде канчалык баркталбасын окумуштуунун максаты мекенине кайтып келүү, өзгөндөгү бодом алдын породасын жакшыртуу болгон. Айылдаштарына бир нече жолу кайрылып, жаштарды жибергиле, айыл чарба технологиясын үйрөнсүн, жардам берейин деген менен максаты ишке ашпай калды. Дагы эле максатка былтыр эле отпускка келгенде дагы сүйлөшүп, жөнөтсөңөр Кыргызстандан балдарды. Даярдайын, таптайын, ушул жака окуу жайларында мугалим болуп келишет. Келечек муундарга бул келечек үчүн кадрлар даярлап берейин деп жакшы максаттар бар эле, тилекке каршы максаттар ишке ашпай калды. Ажал айтып келбейт, а бирок жасалган эмгек эскирбейт. Данияр Абылкасымовдун айыл чарбасындагы эмгеги бодомалды асылдандыруу методикасы бир эле анын айылына эмес, өлкөгө, дүйнөгө пайдалуу болуп кала берет. Жылдыз Капарова, Жаныш Тообаев, Нурзада Кулмурзаева, Билим жаңылыктары. Буга чейин ата-энени 5 миллион сомго сотко берди деп белгилүү болгон Ош шаарындагы номер 4 Киров мектебинин окуу бөлүм башчысы Умида Кадирова кайрадан ата-энелердин суранычы менен деген жөөнүн негизинде жумушуна кайтып келди. Мектеп директору 30 ата-эненин колу коюлган сураныч каттын негизинде кайра ишке алынганын айтат. Ал эми экинчи тарап балабыз мектепке баргысы келбей калды деп кийинки жумадан митинг уюштурмакчы болууда. Белгилей кетсек, Умида Кадирова ата-энени моралдык зыян келтирди деп сотко берген. Ата-эне балдарды жаман сөздөр менен урушкан мугалим мектепте иштебеши керек деген пикирди карманууда. Бул жөндө сот процесси уланууда. Эгер сот точка кое турган болсо, ошонун негизинде иш жүрөт. Сот процесси эжеке ата-энени сотко бердиле же эжеке ата-энени сотко берген. Мен материалдык ошо немеми толуп берсин деп. Анан бул жерде бул видео сфабриковано деп башында эле мугалим айтканда, анан эми бул тактала элек. Такталбаган маалымат үчүн сот процесси да токтой элек. Анан ошон үчүн азыр биз ошо ата-эненин гана кайрылуусунун негизинде ата-энелердин бул класста 30дан 40ка жакын бала окуйт. Ошонун 30дан ашыгы подпись, распис менен келип кайрылып, ошо эжекени кайтаруу үчүн өтө чоң аракеттерди көрүштү. Ошон үчүн ата-энелердин сөзүн укпай коюуда биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби дегенде бул мугалим буга чейин дагы көп жыл бою ошо өзү эмгектенип келген. Бирок өзүнүн күнөөсүн түшүнүп жетти. Мугалим менен көп жолу ата-эне менен сүйлөшүүгө бардык. Анан акырында ошол чечимди кабыл алууга. Ушуну менен бул жумадагы жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка маалыматтарды биздин YouTube, Facebook, TikTok баракчаларыбыздан карап, пикир калтырсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.